Биз Евразийскке кошулганда берилген каражаттарга күчтүү ошол жерде эл аралык стандартка ылайык келген лабораторияларды куруп, айыл чарбаны өндүрүштү, мал чарбачылыгын жолго коюп, ошол жердеги 185 миллиондук рынокко чыгып сатып баштаганда бизге күчтүү инвесторлор мындай келмек. Элибиздин көпчүлүгү кооптонуп атпайбы Кытайга болгон карыз деп. Кудай буйруса партияда сапаттуу, билимдүү, анан духу бар адамдар бар. Кыргызстандын 1 сантиметр жери дагы чет өлкөгө кетпейт. Биз бул үчүн башыбыз менен, канжаныбыз менен аягына чейин турабыз. Биз барсак, премьер-министрликке Элдар Абакировду сунуштайбыз. Жап-жаш таза жигиттерди. Эми бизде көрүп атасыңар, азыркы өкмөттүн кадр саясаты абдан чабал, министрлери, вице-премьер-министрлери жарабайт. Биз буларды 100% алмаштырабыз. Рахмат. Бүт мына олигархтар, уурулар, жанагындай коммерсанттар келип алып, жумушка келбей, анын ордуна коллегалары добуш берип жаткан учурлар чынында жок эмес. Бармак менен кириш керек. Ар бир депутат өзүнө гана добуш бере ала тургандай деңгээлге жеткиришибиз керек. Муну жасап койсо болот, бул 5 мүнөттүк иш. Бул жолу Кудай буйруса бизде ишеним бар, көбүрөөк мандат менен келебиз деген. Конституцияны ордуна кайтаруу бул биздин колубуздан келет. Анткени ал үчүн биздин курамыбыз күчтүү. Парламентте мына эң элдик деп саналган 5 депутаттын рейтинг боюнча 4-өсү мына ата мекенден баратат.